Алмазбек Кушбекович, могу Жалал Ата областына караштуу Аты Эрдин негизинде жыйынтыгы менен Шамалсай шаары болду да, шаар статусун алды. Таш көмүр шаары, Майыл суу шаарына, ушу шаарларды өнүктүрүү боюнча, жол картасы боюнча планда барбы? Акча бөлүп берүү боюнча. Эми жана биз айтып кеткендей, өзүнчө жергиликтүү бюджеттин фонд развитиялар түзүлгөн. Ошолорду биз азыр карап атабыз. Ошо мындай туура пайдаланып, мындай өнүгүү жагына да. Биз болбой эле кайра эле жана кичинекей ремонттурга кирип жатабыз да. Ошо бир чоң эме салым болот. Биринчиден. Жанагы Токмок шаарына, балыкчыга, Карабалтага аны болсо кезек менен келип атабыз да. Сиз дагы рахмат, жакшы, бирок ошол эске алып койсоңуз, келерки жылдарга ушул Шамалсай шаары, Таш көмүр шаары, Майыл суу шаарындагы ушул өнүктүрүүгө каражат бөлүп берсеңиздер. Анан Алмазбек Кушбекович, былтыр биздин дагы сунуштарыбызды эске алып, түрткү берүүчү грантты көлөмүн порогун 3 миллиондон 5 миллионго көтөрүп бердиңиздер. 600 миллиондон 1,5 миллиардга чыгарып бердиңиздер. Бул дагы жергиликтүү башкаруунун ишине жакшыртууга бир топ чоң салым болду. Анан да сунушум ушул жанагы Алмазбек Кушбекович. Жана 5 миллионду 7 миллионго эле көтөрсөк жакшы болот да, систем грантты. Туура. Себеби жанагы 2010 жылдан бери 3 миллиондо туруп, бул инфляция жүрүп, такыр жана акчанын күчү кетип калганда, бир кичинекей эле бир мектептин же бала бакчанын капиталдык ремонтун өткөрүү үчүн проектин алып барсаң, жок эле дегенде 7 миллион, 8 миллион чыгарып берип атат. Ошо 5 миллионду да азыр карап атабыз. 7 миллионго көтөргөн мүмкүнчүлүк барбы? Көтөрүп атабыз ошо. Жакшы экен анда.